Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatu cemaat. Birinçiden bütkül alamды жоқ жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таңатып күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыр менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок, Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Мына ушундай улуу болгон Аллах Таала сиз биздерди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, мына ушунчалык сулуулук берди. Жана эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Дин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык мээнети менен келди. Албетте урматтууган мына ушул мээнет болуп жатат, боло бермекчи. Ким ушул мээнеттин негизинде жашай турган болсо, албетте Аллах субхана таала өзү толук бактылуу кылышлык убадаларын берген. Аллах субхана таала убадасында толугу менен тура турматы туган. Эми ооба бүгүнкү күнү урматтууган муфтиятыбыздан ушундай тапшырма берилген экен, мурас тууралуу. Ооба Аллах субхана таала Кур'ан-ы Каримде негизде муну фараиз деп коет. Аллах субхана таала өзү өлчөп койгон, Аллах Таала өзү фарз кылган мурас туурасында экен, урматтуу туган. Бул туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра разияллаху анху айтқан хадисте пайгамбар ушундай дейт. Ан Аби Хурайра разияллаху анху qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innahu nisful 'ilm wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u an ummati. Abu Hurayra raziyallahu anhu riwayat пайгамбар sallallahu alayhi wa sallam айтат. Пайгамбар sallallahu alayhi wa sallam өкүм берип айтып атат. Силер мына ушул ак көз, кара көз büyük bardığın ta'allamul faraiz, faraiz ilimini үйрөнгүлө. Ушул илимди алгыла. Faraiz bizde muras ilimi dep koyulат, урматтууган. Wa allimuha, jana аны өзүңөр алып, өзүңөр үйрөнгөндөн кийин башкаларга дагы үйрөткүлө. Пайгамбарыбыздан жалпыбызга өкүм, урматтууган. Fa innahu nisful ilm. Неге? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул илимдин жарымы дейт. Kur'an, hadis, fiqh, bardығы, tafsir, bardығы ilimden jarımı ola turgan bolsa, faraiz ilmi bul özü ele jarımı. Wa innahu yunsa wa huwa awwal ma yunza an ummati. Bul ilim çınında ele unutulat. Jana menin ümmetimden en birinci mına uşul muras ilimi kötörület degen urmatı turgan. Мына пайгамбар sallallahu айткан, бүгүн бизге муфтиятыбыздагы мына ушул илим туурасында элге баян кылгыла деген экен, урматтууган. Ооба, бул фараз илими. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem муну илимдин жарымы деп айтып атат. Мунун даражасы, деңгээлини мына ушул жерден билесиз, урматтууган. Эмне үчүн илимдин жарымы деген мухаддистер ушул жерде ар кандай сөздөрдү айтышкан, урматтууган. Кээ бир мухаддистер айтат, буну илимдин жарымы дегенлигинин маанисин биз билбейбиз. Пайгамбарыбыз айттыбы? Демек болду, бул жарымы, демек илимдин жарымы ушул экен деп ишеничлик, этикад кылышлык биз үчүн важип. Десе, кээ бир мухаддистер айткан, жок, мунун илимдин жарымы дегени зарылчылык өтө көп болгондуктан жана жалпы муктаждык болгон себептен пайгамбарыбыз муну илимдин жарымы деген. Акыйкатта биз урматтууган мындан алыстап калдык. Биз бул туурасында ойлонбой калдык. Биз бул туурасында түшүнбөй калдык. Ошондуктан эмне кылып атабыз? Ооба, Кур'ан үйрөнөйүн дедимде, хадис окуп атам, фих деп атабыз. Мурас үйрөнөйүн дедимде деген эч ким калган жок. Ал жакта турсун, бул таң калыштуу эмес. Мурас илимине мана мен сабак берем деген илимдүүлөрүбүз калган жок да өзүчү. Мына мен мурас бөлүп берем деген илимдүүлөрүбүз калган жок.
Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Бул зарылчылык өтө көп болгондуктан илимдин жарымы деп мынаны ушуну айткан. Кээ бир мухаддистер айтат, жок, инсан эки баскычта болот. Биринчи тирүүлүк баскычы, анан өлүм баскычы. Тирүүлүк баскычында Куран, хадис, фикка муктаж боло турган болсо, өлүм келгенден кийин ушул мураска муктаж болот. Ошондуктан муну илимдин жарымы деп айткан дейт. Канса дагы пайгамбарыбыздын айтылган сөзү урматтаган алымдарыбыз, устаздарыбыз өзүнүн илимине жараша канчалык деңгээлде түшүнгөн болсо, ошончолук деңгээлде бизге түшүндүрүүнүн аракетин кылган. Кээ бир мухаддистер айтат, bir nersege iyi bolup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ilimden jarmı деп aytkan. Ne üçün adam balası bir nersege iyi bolorda iki türlü olur. Birinci özünün ihtiyarı menen satıp alat, je biroga hadiye beret, belek beret. Al endi ekinchisi oladigan bolsa, kaalaysыңбы, каалабайсыңбы, сөзсүз саңын колуңа келип тиет. Колуңа келип тийчи бул мурас дейт урматтуу турган. Атасы өлдү, баласы өлдү, анын байлыгы кааласа, ушуга келип тийди. Мына ошонун илимини билишлик бул урматтуу илимдин жарымы болуп эсептелет деп айтылат. Kээ бир алымдарыбыз, мухаддистер айтат, жок, мунун пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям илимдин жарымы, мурасты үйрөнгүлө, бул илимдин жарымы деп айткандыгынын себеби сообу жана артыкчылыгы ушунчалык көп болгондугунун себебинен дейт. Эгер де сиз фихтан bir маселени үйрөнсөңүз 10 сооп боло турган болсо, фарайыз, мурас илиминен bir маселени үйрөнсөңүз 100 сооп болот. Муна ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну үйрөнгүлө и башкаларга үйрөткүлө деп айтып атат. Муну үйрөнгүлө, башкаларга үйрөткүлө. Фихтан азыр bir маселени угуп, анык билдим, даратты мындай алыш керек турбайбы? Намазда мындай болгондо унутуу саждасын кылыш керек турбайбы деп билген болсоңуз, мурастан ушундай бирди билдиңизби? Анда 100 сооп. Фихтан билгениңиз 10 сооп болуп кете берет. Муна ошондон урматтаган, биз окуган учурда бул мурас китеби жок болчу. Мурас китеби жок эле урматтаган, өзүбүз кардондон табып, мен өзүм мынандай кылып жасап, китеп кылып, ал Сираджи деген рахматулла Оши ошол жазган, өзү кичине эле матени арабчасы. Аны атайын компьютерден чыгарып, мынандай кылып баракка чыгарып алып, мына ошонун ичиге тетрадка камтып, анан которуп мындай кылып жазганбыз да. 2003-2004 жылдары. Бул китепти табыш өтө кыйын эле, китептин өзүнө табыш кыйын эле. Устазыбыз окуганбыз дейт, ошонун китебин алып, компьютерден аны басып, мынандай кылып чыгарганбыз. Ушундай кылып чыгарып, анан муну которуп окуп, мындай кылып жазып, атайын китепче кылып, Бактыяры деп мындай кылып жазганбыз, урматтуу тууган. Азыр эми алхамдулилла илимдүүлөрүбүз, алымдарыбыз чыгып туруп, атайын мынандай кылып, сондон кылып кыргызча кылып чыгарып койду да. Эшектин жүгү жеңилдесе не болот дейт? Жаталак болот дейт. Сиз биз эшек эмесмиз го, инсанбыз го. Шунча жеңил кыргызча кылып койсо дагы не болот азырматтаган? Жаталак болуп, ушуну дагы окубай атабыз. Окуш ал жакта турсун, урматтуу тууган. Бирөөгө белек кылсаң дагы мындай коркуп ала турган болуп калыптыр да. Мурас китеп, мына жакшы китеп чыкты албайсызбы? Жок. Неге? Адамдарыбыз өлүмдөн коркуп калыптыр да. Шуну алса эле өлүп кала тургандай болупчу. Шуну алса эле бир нерсе болуп кете тургандай болуп калыптыр да, урматтуу тууган. Ушунчалык деңгээлде динден алыстаппыз. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп атат, урматтуу тууган? Эң биринчи үммөттөн көтөрүлө турган ушул илим. Эң биринчи инсандар унута турган мына ушул илим деп айтып атат да. Албетте муну урматтуу тууган, бул китепти жазган адамды дагы айтпасак болбойт. Аширов Баяман деген жигитибиз мына ушинтип которуп кыргызча кылып чыгарып койду да. Даяр кылып койду. Биз муну биринчиден окубай жатабыз, экинчиден талап дагы жок, үчүнчүдөн коркуп атабыз мынаны алгангачы. Ооба, бул көп болсо 200, макул 200, 300 болгондур болсо, 300 сом болгон менен мунун сообу канча экен? 3 миллиард экен да. 3 миллион, 3 миллиард экен да. Айтып мунун билип ала турган болсоңуз, айтып бүткүл сооп экен да. Мына урматтуу тууган, сиздин бактылуулугуңуз каякта жатат? Сиздин чыныгы ийгилигиңиз каякта жатат, урматтуу тууган? Буга келгенде убакыт жок да,
Уақыт жоқ. Ақиқатта айтпасақ болмайды. Бүгінгі күнде Америкадағы өзіміздің эже қарындаштарыбыз Америкадан тұрып телефондан сабақ алып жатады да. Америкада тұрып, ұстаз уақытыңызды бөлесіз, бөлбесеңіз жоқ, қиямат күні жауап бересіз. Мына сізге қанша болса береміз деп, ошол жақтан телефондан ақида сабағын алып жатады. Biz Kırgızistan'da turabız, ustazlarыбыз turabыз, bir 5 adam, 2 adam болуп алып, бирибиздагы башыбыз биригип барган жокпуз. Устаз мына китеп чыгыптыр, бизге кичине сабак берип коюң деп барган жокпуз да. Азыр менин сөзүмдү угуп туруп, кичине иманыңыз көтөрүп, барсаңыз дагы айтат, жок, мен мындан сабак бере албаймын дейт. Сиздин о ишенген алымыңыз, сиздин ишенген имамыңыз не дейт? Сабак бере, окуганбыз го, бирок бере албаймын дейт. Түшүнөм, бирок түшүндүрө албаймын дейт да. Неге урматтуу туган? Анткени бул мына ушундай фарайыз илими урматтуу туган, бул эсепке коюлган, математикага коюлган да. Муну билиш үчүн урматтуу туган, математиканы окуган болуш керек. Муну билиш үчүн эзелтен фундамент көбөйтүү, бөлүү, кошуу, калды калтырбастан бөлө турган болуш керек да. Кээ бир сандарды бөлгөндө калды калып калат, Муну ушунчалык деңгээлде эсептеги калды калтырбастан бөлүп салыш керек да. Оны кылганда мээңиз тетир айланып калат. Мындай болуп эле, келдире элечи. Түшүндүңбү? Ооба, айт десем, эмне дейсиң да? Азыр түшүнгөн, жок түшүнбөдүм депчи. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде эмне үчүн муну Ниса сүрөсүндө толук Аллах Таала баяндап койгон? Неге Ниса сүрөсүндө Аллах Таала айтат: "Инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулман иннама я'кулуна фи бутунихим наран ва саяслауна саира." Мурасты бербедиңиз, мурасты бербедиңиз урматтуу туган, үчтүк кылдыңыз, пайшембилик кылдыңыз, кыскасы жума не кылып болсо дагы жедиңиз, Аллах Таала ошону айтып атат. Жетимдин малыны жеген адамдар зулумдук менен жеп атат. Булар тамак жеген жок, булар дозоктун отуну жеп атат дейт. Мен айткан жокмун, Алла айтып атат. Каттып айтты дейсизби, жумшак айтты дейсизби, эмоция калды. Эмне десеңиз ошоден мен айткан жокмун. Куранда Алла Таала Ниса сүрөсүндө өзү айтып атат. Эмне дейт Аллах Субхана Таала? Кала берсе, "Ва саяслауна саира", бул адамдар жакында дозокко түшөт деп айтып атат. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, ошондуктан алхамдулилла, Алла Таала ушунчалык мүмкүнчүлүк берип, сизде де бул илимди алганга, бул илимди бергенге дагы Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип атат. Ошондуктан талап кылып калайлы, алып калайлы. Анткени эң биринчи көтөрүлө турган дал мына ушул илим. Эми урматтуу туган, бул илим, бул илим мурасколор жөнүндө болот, жана мурасколордун акысы туурасында болот. Бул илимдин максаты мурасколордун акысыны билүү, ар бир муамин мусулманга шарият менен өзүнүн мурасын алып, шарият менен бөлүп берүүнү үйрөтөт. Бүгүнкү күнү бардыгыбыз мусулманбыз, урматтуу туган. Бирок ата өлө турган болсо, мурас автоматически кимге калат? Эң кичинесиге калат. Кыргызда жакшы сөз бар. Агам десем, жеңем жаат. Эжем десем, жездем жаат депчи. Бир тууганыбыз, инибиз дегениң менен, сенин аялың башка, анын аялы башка. Макул, эжем дегениң менен жездең башка, урматтуу туган. Ошону Аллах Субхана Таала не деп атат? Бирөөнүн акысыны жеп атат. Аннык бир туугансың, аннык жакынсың, сен акча туурасында, мал туурасында такыр эсептешпейсиң. Ушунчалык деңгээлде мээримдүүлүгүң төгүлүп калган, урматтуу туган. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, бардыга бөлүп бергиле. Бөлүп бергенден кийин алып туруп, мага ушунча тийди, муну мына кичине инибизге бергенбиз, мен ыраазымын, мана деп берип койгун. Ана ошондо сенин мээримдүүлүгүң, мына ошондо сенин бир туугандыгың билинет да. Биз делебой боло беребиз, биз берешен боло беребиз, кайсы нерсеге? Чөнтөгүбүздө болбогон нерсеге. Башка бирөөнүн малыга бере, сое бер. Атаң өлгөндө сойбосоң качан соесуң анан? Атаң өлгөндө бербесең качан бересиң анан? Ошо атама аш бере албаймынбы деп элечи. Неге чөнтөгүңө түшөлөк да? Качан ошону бөлүп, мына ал сеники, мына ал сеники, мына ал сиздики деп бөлгөндөн кийин, эми аш бер. Эми каалаганыңча бер. Десең не дейт? Мынаны кара, сен бербейсиң, сага көбүрөөк тийди го сен.
Мен қарызаңа де сенде бардық үйің жайың бар ғой. Иштесең сен дағы табатын ең де. Мен оны иштеп тапқанмын. Ана ызычу жаңжал ушунда башталат. Топалаң ушунда башталат, урматтуу тууган. Неге урматтуу тууган анткени сен берейин макул десең, анакта катының чымчыйта мындай бурап коет. Түсү менен мындай караганда эле өлдүң да неме? Мен кабырга менен кеңешет окшоймун деп элечи. Бизге бир аз неме бир нерсе болуп атат деп эле не кыласыз? Айламалын издеп каласыз. Качан сиз берешен боло бересиз, алы колуңузга тийген жок, эч нерсе белгисиз, урматтуу тууган, мына ушул учурда сиз толугу менен берешен боло бересиз. Мына ошону шарият көңүлгө алып туруп, урматтуу тууган, толук не дейт? Ар бирөөнүн акысыны бөлүп берсин. Ар бирөөнүн акысыны бөлүп берсин дейт, урматтуу тууган. Эми эки адам бирөө үйүнө келсе, эки кампир бакырып сүйлөшүп атат экен да. Eç kimge aytpa, sen kimge aytıpsın? Yok, eç kimge aytpa деп атам, bu sekret. Dedi. Yok, men aytpayım onu. Aytpagın. Anam kelip söyledi, neyle uruşup atasın? Uruşkan jokpuz, sekretlerdi süйлөшүп atабыз. Kulak укпаса не кылайын анан мен депчи. Секреттен ошондой кыйгырады, барды угуп бүттү оны эчтегичи. Бул илим эч кандай секрет эмес, урматтуу тууган. Эч кандай жашырын нерсе эмес бул. Толугу менен ачык айкын ар бир жерде айтыла турган, ар бир жерде жеткиле турган. Мына ошондуктан ар бирөөбүз чөнтөгүбүздөгү акчабызды аябастан, убакытыбызды аябастан, урматтуу тууган, мүмкүн болушунча ошол китептен алыңыз дагы, өзүңүздүн устазыңыз ким болот, катай назар. Барып туруп убакытын аласызбы, акча бересизби, айлык төлөйсүзбү, кимге болсо дагы не кылыңыз, мынаны бизге үйрөт. Үйдө эң чоңу мана менмин, эртең не болот? Бардыгы башыма менин башыма түшөт. Жан бар жерде каза бар, урматтуу тууган. Муну алсаң эле өлүп калат дегенсиң деген эмес. Өлүм бул акыйкат, бардыгыбыз өлөбүз. Бирок өлгөндөн кийин атамдын, өлгөндөн кийин энемдин, өлгөндөн кийин бир тууганымдын толук акысыны берип туруп мен жерге бере аламбы? Мына ошону урматтуу тууган. Анткени инсаният өлдүбү, 4 нерсе байланат. Инсаният өлүшү менен 4 акысы бар. Сиздин атаңыз, сиздин балаңыз, сиздин апаңыз, сиздин бир тууганыңыз өлдүбү, 4 нерсени эң биринчи кылышыңыз милдет. Албетте тирүүлөр кылат, ал өлдү, тирүүлөр кылат, урматтуу. Эң биринчиси аны кепиндөө жана эмнени жайга даярдоо. Муну эң биринчи ошол адам дүйнөдөн кайтты, буга өзүнүн калтырган байлыгынан иштетилет. Эң биринчи эле, чынтуу, эң биринчи адам өлдү, болду, өзүнүн калтырган байлыгы бар, өзүнүн мал дүйнөсү бар, өзүнүн топтогону бар. Ошого эң биринчиси, урматтуу тууган, не кыласыз? Анын кепинини даярдаганга, аны жууганга, деги эле боз уяп келип тигесизби, не кыласыз? Жай казганга жай сатып аласызбы? Эң биринчи ошонун акчасы иштетилет. Топтой коелу, баштай коелу, өлбөйсүңбү сен? Ага акың жок, урматтуу тууган. Бизде ооба элибизден айлансак болот, урматтуу тууган. Мындай кылам, мындай жок экен десе, кошуналардагы эл дагы келе берет. Бар болуп турган учурдачы. Бар болуп турган учурда өлдү, инсаният ушундай калчылап калды, титеп калды, кааласа чөнтөгүнөн чыгарат да. Жок, урматтуу тууган, ошол өлдүбү, сен чөнтөгүңдөн чыгарышың сага милдет эмес. Ошол адамдын өзүдөн. Ооба жок экен, анда бизде элибиз берешен, айтпасаң деле чыгара берет, урматтуу тууган. Бар болуп турган учурда эң биринчи ошонун өзүгө кепин алынат. Жайы сатып алынат турган болсо, шаарда болсо сатып алынат, бекер болот болсо кыскасы казган адамдарга, жай казган адамдарга ошонун акчасынан берилет. Бүгүнкү күнү бизде кандай болуп атат? Ого эч кандай тийбейбиз. Ошонун достору, тең туштары, жоролору жий башталат да. Бар болса эч нерсе эмес, бере берет. Жогу не кылат, урматтуу тууган? Карыз алып берет. Өлбөй деп турба, сүйлөнүп. Сен өлбөйсүңбү, сен өлөбүзгө эме? Айла жок да, бечара, айла жок да. Эртең мен өлүп калсам, мен деле мындай өлүгүм калып кетпесин деген акыбалда не кылат? Мажбур акча топтойт да. Жок, шарият аны айтпайт. Шарият, урматтуу тууган, элди кыйнабайт. Бул түшүнсөңүз дагы, түшүнбөсөңүз да, эң биринчи ошол адамдын өзүнүн байлыгынан кепинге, жайга, жай казгандарга, деги эле ошол күндөгү эмне кетет, ошого берилет. Берилгенде дагы ысраф кылбастан, биринчиден. Экинчиден, урматтуу тууган, сараңдык дагы кылбастан. Байго, ап келе бер.
жайкана 20 dedi, 25'le berip koyçu. Жоқ, урматтуу, деле ой боло бербең. Бул жакта канча адам муна салыш керек, канча адамга тийиш керек, деги карызы төлөнүш керек, ал эмес осуяты берилиш керек. Алар каралат, урматтуу тууган. Ошону тартып кылышлык бул бардыгыбыздын милдетибиз. Бардыгыбыздын милдетибиз. Эми урматтуу тууган, ошону эмне кыласыз? Ысраф да кылбайсыз, сараңдык дагы кылбайсыз. Путуга жетпесе жетпей кала берсин, башын жаап кой. Yok, başı jabılış gerek, putu açık duruversin. Yok. Kımbatından emez, arızanından emez, ortoçasından kepin alınat. Jaydı da urmattıgan ortoça kılıp kazılat. Jay kazganda dağı ortada el kanca beri otat, oşunday berildi. Berildi urma tutugan, berilip aparıp koyup kelgenden keyin ekinçisi oşonun karzı, kimge karzı ile tölönöt. Bizde ezelten kele жатқан adam var. Janaza okuluştan aldın balası ve jakını bir tuğanı çıkıp durup ne deydi? Kimdin alasası olsa menden alsın. Kimdin beresesi olsa mega bersin. Kebirler şunçalık maşallah berişen oşol жерде da kayıntıp aytып берген bilbey kılıt da. Kimdin alasası olsa menden alsın, beresi olsa men keçtim. Yok hurmat tuğan, sen keç albaysın anı. Deli oy, beresesi olsa men keçtim. Yok, al sen keçtim. Analıcıkta jık muraskorları turat. Beresesi olsa ap gelip berisin, alarga muraska bölünsün urmatı tuğan. Biro'nun akçasını sen kantıp keçi veresin. Az analık karız eken sana berilbay жүрсе men keçtim. Jüre verin. Андай болбойт урматтуу тууган. Шариат деп мына ушуну айтат. Эми эмне кылат урматтуу? Ошол келдиби? Ооба, бир адам мойнуга алды урматтуу тууган. Эми карыз болгондо ал өзүнүн жаныдан эмес, ошонун байлыгыдан. Kim algan bolsa. Bizde çınında ele köpçülüğü ölgönden keyin kelip ayta büttü dep koyat. Alhamdulillah bulda bolsa bizim bereşendigimiz, bizden eldin mına uşunçalık dengeldegi bereşendigi dep aytıp maktansak bola turma tutugan. Anan albatta çoğun sum olsa alar majbur kelgenge to'g'ri keladi da. Kelgenden keyin urmattugan al kelgende özüle kelbesden to'liq davarinoz yazılgan bolsa davarinoz, je olsam eki kübe menen kelish kerak. Jönüle kelip altur menen algan bolчу, бересиң да эми өзүң айттың го жаназада, элге айтып берем. Андайың өтпөй турма тутуган. Элге эмес кимге айтсаң ошого айт. Шарият боюнча эки күбөлүгүң менен келишиң керек. Күбөлүгүң жок урматтуган, анда кагазга жазылганың менен келиш керек. Kur'an'da en uzun ayet mına uşul turasında. Kur'an 30 para, 30 para hurmattugan. Namaz turasında biril ayet akimus salat toluk değil emas. Namazın bir ayettin bir ulandısıyla aytıp kelgen akimus salat namazı turguz dep koygun. Oroza turasında atimus siyam orozаңарды толтургула деп эле койгон. O kantip turasың, saat kançada turup oozdu жаап, kançada açasың, onlar da aytılgan emas Kur'an'da. Acılık turasında değil, bardık ibadat turasında kıska aytılıngan urmatуу tuğan. Karız alu turasında, karız beri turasında to'liq iki barakta, bir barak, iki bet. En uzun ayet karız alu jana karız beri turasında. Andan uzun ayet tappaysız Kur'an'da. En uzun ayet, birili ayet. Öte uzun ayet da. Bir barak to'liq menen. Yoksa bir barak, bir beti, ikinci beti jarımı deseniz bu en uzunu mana uşul ayet. Oşonduktan urmatı tuğan, munda dağı ilimi yok da. Beri koygondan keyin anan kelesing mına menden aldı ele ne kılsam bolat emi dep turup. Oşol berip atkan учурда, alып atkan учурда albatta жазыш керек. Ова bir adam işenet muruntan mamileң бар urmatı tuğan. İşenip jönele mana kübe kılbay ele jazdırbayla berdibi sen oşal işeniştin üstüden çıksın. İşenişti atkargın urmatı tuğan. Mağa işenduğa degen vur öyle bir yaktan kete vermey koyan suyatını tartıp koybostan oşal kaçanda Allah Teala Kur'an'da özü oşal ayetin içinde aytılат, kaçanda işendibi sana sen işenişti aktagın. Aktabadın bu anda sende negen münafık iki yüzlülüktün sıfatı var. Kansa dağı makul urmattugan, oşol karız algan bергende bunun özün tartibi var, жазып koyuş gerek. Emi insan öldüğü, mına oşol karızları andan tölönöt. Karızları tölönöt. Karızları dağı berilip büttüğü, emi bul adam ölüşten aldın osiyat kılgan boluşu mümkün. Nasihat kılganda boluşu mümkün. Balam, oşol menin jakın dostum bolat, Ayşataң bolat, oşoga bir koy berip koy. Palançı menin jakınım beri oşoga bir at mingizip koy. Manандай болгон мындай деп осият кылган болсо, ошол осиятты бирок калган байлыгынын 3төн 1-ден берилет.
3тен берілен өте жармыны деген болсын, өте көп сумманы айтқан болса дағы, байлығыны қаралаттағын 10 миң деді. Боптыр, 9 миң деді, 3 миңге чейін, ол не қылады, урмат туған, қалған байлығы 9 миң сом қалыптыр, түшініш болуш үшін. Анын 3тен бері 3 миң сом ғана насаты, осияты атқарылады. Ал жақ атқарылбайды. 6 миңі бұл қаласа мурас қолларға беріліш керек. Мурас қолларға беріліш керек, үрматтыған. Еме, мұна ұшыладың бардығыны қылып бүткүчен, чынындалы, машалла, бізде атайын тақсис қылып оқып келген Ағырғыда Юсуф Тамылауыз бар. Ошоға оқшыған бір чевер адам бардығыны бері бүткенге чейін, не олады? Өте тез қылса, 3 күн өтіп кетеді. Бол болсам bir cuma тақта бақчаларын қойып, ба қойғыча bir cuma өтіп кетеді, үрмәті туған. Мұна ошолар өтіп бүтіп, бары бірінен үйліші өзінің қолыға тейдігі, емі 3-тік қыласың бі, жылдық қыласың бі, не қыласың емі қылай бер. Неге? Өзің ақшаң тейді, өзіңнен жаныңдан қылда. Сен дағы баласың ғой, маңале керек бата, сен жақшы көретілі ғой, апке топтойды, бір күн сен қыл, ана мен қылайын, анан аға ақың жоқ, үрмәті туған. Аға ақың жоқ. Ошон үчүн алымдарыбыз айтып атат, ошон үчүн 3-тік жылдық пайшамилик бул шариатта жоқ. Берген болсаң жетимдин акысыны жедиң. Жетимдин акысыны жегениңде Алла Таала Ниса сүрөндө Куранда айтып атат, сен тамак жеген жоксуң, сен дозоктун отуну жедиң. Жакында дозокко түшөсүң деп Алла Таала айтып атат, үрмәттүү туган. Алла айтып атат. Ошондуктан баары бир бакырчакпы же жоош адамбы, баары бир адам жеткириш керек да бул нерсени, туурабы? Қой, деуле жүрө бере турган болсаң, ертең кеттиң, урматтуу туган. Ертең кеттиң. Мына ошондуктан биздин чынында эле өтө өкүнүчтүү президентибиз, өкмөт канча жардам берсе дагы имамдарыбыздын айтпай жаткандыгы, имамдарыбыз айтса дагы жалпы элдин укпай жаткандыгы бул өкүндүрөт. 1 жыл болуп калды, ысрафка жол жок. Israfты тыялы, той топурда ашта ысрафты тыялы деди. Bir жумадай менет болду окшойт. Боптур, көп болсо 1 айда менет болду. Андан кийинге унутулду. Азыр каалагандай да. Каалагандай. Ооба, урматтууган, өзүңдүкү каяктан чапсаң суудуку сууга, кумдуку кумга деген сөз бар кыргызда. Судан келди, сууга кетиш керек. Кумдан келди, кумга кетиш керек. Арамдан келди, арамга кетиш керек. Адалдан келди, адалга кетиш керек да алчы. Ал кетиш керек, урматтууган. Бирок сиз акылдуусуз, сиз имандуусуз, сиз машалла Куран, хадиске иман келтирген адамсыз. Мына ошондуктан ысырафтан азыр деле болсо кеч эмес сактаныңыз. Ошол учурда жаллатык бир аксакал менен сүйлөсөм, ошол айтты эле, сонун указ чыгарды президент. Эл жалпы сүйүнүп атат, бирок ичиден сүйүнүп атат дейт. Ичиден сүйүнүп атат. Ошонун сырткы айсы болбойбу? Эми эл эмне дейт? Аксакалдар баары көнбөйт да, жегенсиң бе бери дейт да, уят да деп дагы элечи. Ичиден сүйүнбөй, урматтууган, сыртыңызга эле ачык чыгара бериңиз. Ачык чыгарың. Мына бар жалпы өкмөт деги имамдар бардыгы жардам бергенге даяр да. Жардам бергенге даяр, урматтуу туган. Мына ошондо ооба бердиңиз. Hiç kандай ne kılan ısraf kılıp kağlagандай berdiңiz, bırak gelin adamlar boptu Kur'an okutayın dediniz. Bir adam Kur'an okutken de turabı. Molda le Kur'an kulvallahu ahaddı kıska okut etken boldu. Kıska okup otur öğretken. Kalganı içkeni var, çekkeni var, namaz okuganı var, okuganı var, düşüngeni var, düşünbөгeni var, açkası var, toğu var. Heptiği de sana köz görgözüp kesse oldu kenda. Uzunurak okusan boldu, plov жеп аткан адам сүйлөнөт го, кыскада окуса болбойбу? Кыскада окуш керек, а? Кимди алып келип коюп койгон, жакын тууган окшойт, а? Бул молданы тааныбайсың, таанисыңбы? Жаман окуйт деген. Сүйлөнө берет да. Сен не максатта кылып атканың, ону менен иши жок, урматтуу тууган. Мына ошондуктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, бул мурас илими, жөнөкөй илим эмес. Мурас илими, илимдин жарымы. Faraiz, ilmi faraiz bardığızga. Ova ökümü urmatılgan, bırak bunun ökümünü açık aytmasak bolbayt. Farzı kifaya. Ana şurada meçitin içinden bir adam bilgen bolsa bardığızga жетиштүү. Farzı kifaya urmatılgan. Жетиштүү. Bırak ağır bir adam özü bilgeni jakşırak. Ağır bir adam özü үйрөнгөнү jakşırak. Есепті үйреніңіз, әрекет қылыңыз, сұраңыз, Алла мүмкіншілік беріп атады. Емі урматтуу туган, ова, бұл китапты қанша уақытта бүйтсе болады?
Күндө келип жакшы окусаңыз 27 күн. Мен медреседе ошо 1 айдын ичинде берип бүтөм да балдаргачы. 1 айдын ичинде бул сабак берилип бүтөт. Siz bir molda менен сүйлөштүңүз, жумасына 3 күн кылдыңыз. Макул, ана декабрь, январь, февраль, кыш-кыша бүтсөңүз 3 айдын. Март иш башталгыча дагы 1 айды кошумча кошуп коюң. Ошонун ичинде бул китепти окуп бүтсөңүз болот, урматтуу тууган. Жакшы өзүңүз түшүнгөндөй доскага жаздырып алып туруп түшүнүп алыңыз, балдарыңызга насаат бериңиз. Эртең мен өлгөндө манандай кылгыла. Атаке, сиз бир нерсе алып көздөн жумуп кетсеңиз, мен манандай кылам деп ачык айтып, ачык жеткириш керек, урматтуу тууган. Канчалаган адамдар секретти кыйкырып айтып атат да, секретти бакырып айтып атат да. Siz Allah Teala hüküm bergen, Peygamber sallallahu aytkan faraiz ilimini ne üçün kıykırıp ayta albaysız? Ne üçün ne toskol bolup atat deysiz da? Ne toskol bolup atat? Uşul ilimdi alganga sizge ne toskol bolup atat, hürmetli tuğan. Maşallah keçe bir toyga bardığı da al жерде айтат, үйлөнүүгө. Kızdın sevine hazır 40 kitap koşup berip atıptır da. Sevinişli kabar, Nege hürmetli tuğan? Sebep kitaptan alыстап kalıptırбыз. Kitap okubay kalıptırбыз. Matematika degende jadwal kara dep koyat, jadwal, Takır bilbey kalıpбыз da. 9'da 9 kança atsa ya. 9'da 9 kança bolot эле? Айланып кетейин. 2-нчи класс, 1-нчи класстын окуучу биле турганда чоң киши айта албай отурабыз да. Болбосо ма жылдыз болчу. Жылдыз, жылдыз аламга танылган ырлары менен 9'da 9 канчасы башын менен эки жака менен отурду, ойлонуп, канча эле деп коюпчу. Урматтуу тууган, китептен алыс болуп калдык. Ошондон бардыгыбыз не кылайлы? Бул эмес, башка китепти дагы алыңыз, окуңуз. Az эми кыш келди, не кылып атасыз? Кыйраткан эч нерсеңиз жок да. Түн узун, урматтуу тууган. Эптеп эле TikTok'tu чукулап, телефонду кайра кайсы тарифтесиң, меники түгөнүп калып атат, ушу немеге эле өтүш керек болуп калды деп эле мактана бербей. Аксакал киши мактанган көрүп эч нерсе дей албай калдым да. Үйгө мен Wi-Fi'ди алып келип койгонбуз, 5 телефон, 5 неберем, 3 неберем бар бир өзү эле көрүп жата берет. Bir ayga төлөп коем болду дейт. Ананы караң, Wi-Fi'ди үйгө кое алып туруп, неберелер ар бирөөсүндө телефону бар экен, бири-бириге муктаж эмес экен, карап эле ол аякта ыйлап айтып, бул биякта буякта кеңири көрө бересиң дейт. Азы жакшы болуп калды дейт. Ананы кара. О нени көрүп атат? Ал не менен тарбияланып атат? Ал эртең кандай болот, урматтуу тууган? Аны ойлонгон жокпуз да. Аны ойлонгон жокпуз. Ооба, урматтуу тууган, бүгүн мына ушундай акыбалдабыз. Кантсе дагы өзүнүн тартибине салсак болот. Мына ушунча адам олтурабыз да, Мына ушунча адам олтурабыз да, урматтуу тууган. Ошондон башты бириктирип, ким кайсы мечитке, кайсы намазканага жакыныраак, ким кайсы илимдүү менен, кайсы имам менен жакшыраак, ошонун барысындагы албетте бул илимди алып үйрөнсүн, урматтуу тууган. Анткени Аллах Subhanahu Кур'ан-ы Каримде толугу менен өлчөмдөрүнү бөлүп койгон. Ооба, мурасты алганда дагы көп адамдар албайт. Карасаңыз, урматтуу тууган, бала өлдүбү, атасы алат. Атасы жокпу, чоң атасы. Энелеш bir туган эркектер, энелеш bir туган кыздар. Аял өлдүбү, күйөөсү алат, күйөөсү өлдүбү, аялы. Анан өзүнүн кызы. Ошол учурда баласынын кызы, bir тугандары. Аталаш bir тугандары, энеси өлгөн адамдын чоң эне жана тайенелери. Эсептелүүлүү адамдар, урматтуу. Ушуларга гана мурас берилет. Белингенде Аллах Таала Куранда өлчөмдөрүнө 6 өлчөм бар. 6 эле өлчөм. Жарым, нисф. Байлыктын жарымын алчу бар. 4төн рубу деп коет, 4төн 1-ин алчу бар. Сүлүс 3төн 1, сүлүсани 3төн 2, сүдүс 6дан 1, сүмүн 8ден 1. Allah Kur'an-ı Kerim'de buna oşentip, oşol zamanda ile matematikangı çok, hiç neseniz kompüterimiz çok uçurunda, Allah sonunda Kur'an'da Nisa suresinde tolluk alatırgan ölçömdörüge çeyin koyup koygun. Bunu үйрөнүшлүк, bunu bilişlik ağır bir özde mildetimiz. Oşonduktan kayra aytam, urmаттуу тууган, mektepte jakşı okusun. Özgöçe matematikаны. Mektepte jakşı okuysunuz, kayсы muzikаны ol bolboyt. Mektepte jakşı fizkulturaga karasa kızıgan ol bolboyt, urmаттуу тууган. Matematikaga kızık, fizikaga kızık, biologiyaga kızık, urmаттуу тууган, kalgan uşunun içine kirip ketedi. Ушун эле биле алсаң, калган ушунун ичиге камтылат, урматтуу тууган. Мына ошондон адам баласы эң оор сабактар ушулар да.
ушуга көбүрөөк олтур. Башым ооруп кетти. Баш ооруш керек. Оорубаган баш эмес да. Баш болгондон кийин ооруш керек да, урматтуу тууган. Баш чында эле ооруш керек. Ооруп, ошол баш чарчаган болсо, анан эртелик уктаганда жакшы эс аласыз. Бүгүнкү күнү биздин башыбыз чарчабайт, денебиз да чарчайт, уктаганда кайт деп таң атып кетти деп. Ушунча түн узун дагы деле уйкуң канбайт, Неге урматтаган, сенин башың чарчаган жок. Сен телефон карай берип көзүң талып кетти, көзүң ачыша баштады азыр. Сенин памятың өлдү. Bir сөздү 3 жолу кайталаса кайтып айтып бере албайсың. Неге урматтуу тууган, сен ошол жака ишенип калдың, сен өзүңдү өзүң өлтүрүп атасың. Ошондуктан биз башты көбүрөөк иштетели дагы, математиканы өзүбүз дагы окуйлу, калгандарга дагы окутайлы. Иншалла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ушул илимге жетишебиз. Эми урматтуу тууган, кантсе дагы ооба элибизге, жерибизге, мамлекетибизге муктаж инсандарыбыз бар экен, урматтуу тууган. Өзгөчө айтып кетпесек болбойт. Мына биздин бир канча сөздөрүбүз эфирге чыкпай калды. Бүгүн машалла берешен бир туугандарыбыз мына ошентип камераны алып берип, бул камералар өзү менен келбейт экен. Мына буту деле өзү канча турат экен да, урматтуу тууган. О бутуну тапкан менен ичиде оны сохранить эте турган флешка деп коюу, жесткий диск деп коюу, булар өзү канча турат экен да. Алхамдулилла, атайын угуп жүрдүк эле, көптөн бери чыкпай калдыңыз деп алыс жакындагы туугандар атайын берип алды. Мына сүйлөнүп аткан звук, мына микрофон өзү бир канча турат экен да. Айтып, унчукпай эле жөн эле жүрөйүн деген келип кетет экен да. Канчасы 45 000 дейт го, 60 000 дейби, 45 000 де, секин жыл берген келип кетет экен да. Акчаны башка жака эле иштеш керек окшойт депчи. Ооба, бүгүн замандын талабы экен, урматтуу тууган. Бизге билинбеген менен канча алыс жерде жүргөн бир туугандарыбыз, ошол жактан үйрөнүп, ошол жактан угуп, азыр Америкадагы бир туугандарыбыз аял кишилер, урматтуу тууган. Ушунан угуп, телефондон болсо дагы сабак алайлы деп, ошол жактан күнүгө саат кеч, күнүгө эмес, 3-6 күнү саат 9-дан баштап туруп, сабак алып атышат, урматтуу тууган. Сиздерде кеңири мүмкүнчүлүк бар. Онлайн деп эле, жанык эле офлайн кылып эле аныга барып, аннык отурушлук мүмкүнчүлүгүбүз бар, урматтуу тууган. Бул дагы мүмкүнчүлүк. Биз окуп жүргөн учурда ооруп жатсаң, устаз балдарга айтат да, алып келип жаткырып кой манетке дейт. Сабак окуган жерге алып келип жаткырып кой дейт да. Ооруп атат. Алып келип мага жаткырып кой. Неге? Ошол жатышы менен эмне кылат? Сабак болуп атат, периштелер курчап калат, ушул себептен күнөөлөр кечирилет, Аллах тааланын шифасы болот дейт эле да. Ооруп аткан адамды алып келип жаткырып коет эле. Мына ошондон урматтууган, устаздын алдыга барып отурушлук, бул дагы өтө чоң неамат. Башкадан болбосо дагы ушуну барып 3 айлык көп болсочу эмне кылыңыз? Маалыматты алып алыңыз, урматтуу тууган. Эми бизден дуа үмүт кылгандар бар. Кече YouTube'дан көрдүңүздөр окшойт, урматтуу тууган. Жалалабадта бир үй бүлөдө 4 майыбы бар экен. Атайын чакыргандыктан көрүп туруп чыдай албадым. Атайын Жалалабадка учуп барып туруп, ошолорду көрүп, анан чынында эле өзүбүздүн бере турган нерсебизди берип ал жерде. Өзүмдү да чакырганда атайын барсам 4 майып, я Алла, кыздары ушунчалык акылы тунук. Математиканы чачаттым элечи. Бир гана майып да басып бара албайт, урматтуу тууган. Анан 7 каналдын, анан регион ТВ жык журналисттерди чакырып туруп, аларга айтып алгандан кийин унчукпай чыгып кеткенге болбой калды. Өткөндөгү сөздү анан айтканга туура келди. Бардыгы турат, анан айттым. Бир имам адамдарга кыйкырып, садака баледен кайткырат, садака бергиле, садака антет, мынтет деп бүт фазилетін айтып чыгып үйгө кирсе, акча терезеде турган акчасы жок экен да. Майттагы акча кана десе, баласы айтып тур, азыр сиз садаканын пайдаларын айттыңыз деп, ошого элге садака кылып бердим десе, кыйкырып тур баласыга. Мен сага айткан жокмун, элге айттым, элге. Мен дагы элге айтып алып туруп, анан өзүм унчукпай чыгып кетпейин деп, колумдан келишинче бердим. Журналисттер да таң калды да. Ошондуктан, урматтуу туугандар, чынында эле колдон келишинче бардыгыбыз. Бизде молда десе эле ушуну түшүп калыптыр. Молда төрөлгөндө эмне кылыш керек? Азан айтыш керек. Үйлөнгөндө нике кылыш керек. Өлгөндө жаназа окуш керек. Жин кирип кетсе дем салыш керек. Ушуну төртөөнү кылса молда экен да, урматтуу тууган. Жок, урматтуу тууган, молда бул психолог болот, молда бул берешен болот. Эң берешен адамдар молдалар өзүчү. Мен улакчыларга тийишип айтам, сен өлүп калган такаңды бергиң келбейт, Токтоп тур, кое тур. Атасыга дагы бербейт экен да. Ата кое тур деп урган бойдон чыгып кете берет,
молданы любой жерден папутай тутуп алып эле сурай бересиң го. Неме бир нерсени сурайын дедимби де как раз деп элечи. Эң берешендер мына ошолор болот, урматтууган. Ошондон бардыгыбыз ошол жакта өзүнүн энесинин номерлери чыккан, ошого колуңуздан келишинче урматтуу тууган. Андан кийин иншалла дуа кылабыз, жумадан кийин дуа үмүт кылгандар бар. Ва ахири давана алхамдулиллахи раббил аламин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Я Аллахым, ушул берешендик кылгандардын берешендиктерин кабыл кылгын. Я Аллахым, өзгөчө мына ушул компьютер алган, мына ушул микрофондорду дегеле камераны алып жалпы мусулмандарга акыйкат жетип калсын деген бир туугандарыбыздын машыр болгон иштерине ийгилик тапкан нерсе береке, үй бүлөсүнө тынчылык бергин. Бүгүнкү күнү мурас илимин оккан ушулардын ар бирөөсүнө жүрөктөрүн салып, ар бирөөсү Аллахым өзүгө жараша ылайыктуу устазы таап, ошонун алдында отуруп сабак алыштарын насип кылгын. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум рахматуллахи.